Бүгүн 5-июнь күнү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө пресс-конференция өткөрүп, 2018 жылдын май айына карата белгиленген бажы төлөмдөрүнүн түшүү болжолун аткаруу боюнча маалымат берип, берилген суроолорго жооп беришти. Белгилей кетсек, бажы кызматындагы көрсөткүчтөр өткөн 2017 жылдын май айы менен салыштырганда түшүүлөр 792 миллион сомго көбөйгөн, же өсүү темпи 128% түзгөн. Бул тууралуу маалыматтарды мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алмаз Оңолбеков жана төрөганын орун басары Нурлан Аскаралиевич тастыктай кетишти. 2018 жылдын май айына карата бажы төлөмдөрүнүн түшүшү болжолу Кыргыз Республикасы финанс министрлиги тарабынан 3 миллиард 500 миллион сом өлчөмүндө бекитилген. Бажы кызматы факт жүзүндө 2018 жылдын май айына карата бажы төлөмдөрүнүн түшүүнүн 3 миллиард 608 миллион сомасында камсыз кылды. Башкача айтканда, белгиленген болжолдуу аткаруу 103% түзүп, 109 миллион сом өлчөмүндө көрсөттү. Жалпысынан 2018 жылдын январь-май айына карата бажы төлөмдөрүнүн түшүү болжолу 14 миллиард 718 миллион сом өлчөмүндө бекитилген болчу. Бажы кызматы факт жүзүндө 2018 жылдын январь-май айына карата бажы төлөмдөрүнүн түшүүнүн 16 миллиард 519 миллион сом суммасында камсыз кылды. Белгиленген болжолдуу аткаруу 112% түздү, же болсо 1 миллиард 800 миллион сомго көп чогулду. 2017 жылдын ушул мезгилине салыштырганда түшүүлөр 4 миллиард 594 миллион сомго көбөйгөн, же өсүү темпи 138% түзүлдү. 2018 жылдын 5-айына карата төлөмдөрдүн түшүүсү оң динамикасы 2018 жылдын январь-февраль айында товарлардын импорттун көлөмүнүн кескин өсүшү менен байланыштуу. Товарлардын импорт көлөмүнүн өсүшүнүн жана ошого жараша бажы төлөмдөрүнүн түшүшүнүн көбөйүшүнүн негизги себептери болуп төмөнкү факторлор эсептелет. Биринчиси, ушул жылдын январь-февраль айларында Кытай-Казак чек арасындагы түзүлгөн кырдаал, Казакстан Республикасына товар ташып кирүүдө бажы контролунун күчөйтүлүшү, товар импорттоо агымы Кыргыз Республикасына алып келди. Ошентип, 2018 жылдын январь-февраль айларында Кыргыз Республикасынын аймагында 413 миллион акш доллар суммасына товарлар импорттолгон. 2017 жылдын ушул мезгилине салыштырганда товар импорттунун көлөмү 94%га көбөйгөн, же болсо 2 миллион акш долларын түзгөн. Ошондой эле бул Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөшү болгон Кытай баарыңыздар билесиздер. Кытайдан товар импорттоо көлөмү жалпы көлөмүнүн 70%-ын түзөт. 2018 жылдын январь-февраль айларында Кыргыз Республикасынын аймагында Кытай элдик республикасынан 301 миллион акш доллар суммасына товарлар импорттолгон. 2017 жылдын ушул мезгилине салыштырганда товар импортунун көлөмү 2 эсе көбөйгөн, же болсо 158 миллион акш долларын түзгөн. Жалпысынан 2018 жылы бажы кызматынын алдына республикалык бюджетке 39,8 миллиард сом бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү камсыз болуу боюнча тапшырмасы коюлган. 2017 жылдын жүзүндөгү көрсөткүчтөр менен салыштырганда божомол 5,6 миллиард сомго жогорулатуу менен бекитилген. Ушуну менен бирге бүгүнкү күндө бажы кызматы алдына бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн жогорулатуу жана 2018 жылга бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн 43,2 миллиард сом суммасында камсыз кылуу боюнча максималдуу тапшырманы өзүнүн мойнуна алып милдеттенип алып турат. 2018 жылга карата бекитилген бюджет менен салыштырганда бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү 3,4 миллиард сомго жогорулайт. Эгерде 2017 жыл менен салыштырып кете турган болсок, анда жалпысы 9 миллиард сомго 18 жылы 17 жылга карата көп акча камсыз кылып беребиз деген милдеттенени бажы кызматы мойнуна алып турат. Ошондой эле 24 KG маалымат агенттигинин бажы кызматындагы саясатташтырылган көрүнүштөр боюнча суроосуна жооп берип жатып, азыркы тапта анын жок экендигине ынандыра аларын айтты. Таможенная служба. Бажы кызматында саясатташуу бүгүнкү күндө жок. Менимче, бул тууралуу айтуунун кажети жок. Бажы кызматында ар түрдүү жаштагы, түрдүү көз караштагы адамдар иштешет. Ошондуктан пикир келишпестиктердин жаралганы нормалдуу көрүнүш. Ребята разных возрастов. Бажы кызматкерлерин массалык түрдө кызматтан алуу, кадрдык алмашуулар тууралуу бир нече суроолор жаралды. Бирок Алмаз Оңолбековдун айтымында кызматтан кетүү боюнча арыздар келип түшүүдө, ал эми атайлап кызматтан алуу катталган эмес. Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов отуруп алышып, биз мына бажы төлөмдөрүн көбөйттүк. Демек буга чейин раймиллиондун катышуусунда кошумча схема болгон деп. Менин оюм, ал кишилер ооба жакшы өсүү болуп атат, өнүгүү болуп атат. Бирок мунун жүйөлүү себептери бар.
Бул себептерге байланыштуу биздин Кыргыз Республикасынын бюджетине кошумча каражаттар түшө баштады деп айтып кетсе жакшы болмок да. Тилекке каршы, алар анткен жок, тилекке каршы сиз өзүңүз баса белгилеп айттыңыз пиар деп. Ошого көбүрөөк басым жасап койгон болуш керек да. Кулматов айтты да кетип атканда. Мына бажы системасында бар эле нааразылыктар мен кеткенде менен кетем деп Каритов барды кетем деп атты деп билдирүү жасаган. У нас практически... Буга чейин айтылып жаткан массалык түрдө жумуштан алуу болгон эмес. Мөөнөтү бүткөн соң жумуштан кетүү боюнча арыздар келип түшүүдө. Бул нерсеге тынчсыздануунун кажети жок. Есть заявления, поданные сотрудниками по предельной выслуге лет. Потому что предшественник ваш уходил с должности, и он заявил о том же, что за первые 3 месяца 2018 года многократно увеличились поступления таможни именно по Южному региону. Вот цифры все-таки есть, как это можно прокомментировать, как это можно объяснить? Борьба это с серыми схемами было заявлено. Что происходит? Мы ссылаемся чисто на... Биз статистикага гана таянабыз. Анда январь жана февраль айындагы жүргүзүлгөн импорттордун көлөмү, кирген унаалардын санын көрсөтөт. Темага улай айта турган болсок, 2017-жылга салыштырмалуу транспорттун өткөрүү пункттары аркылуу кирүүсү боюнча төлөмдөрдүн көрсөткүчү тескерисинче азайган. Бул импорттун структурасы менен байланыштуу. Продолжение вашего вопроса. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев жана бажы кызматынын башчысынын орун басары Замирбек Ниязалиевдин кармалуусу тууралуу учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жаткандыктан журналисттердин берген суроосуна бажы кызматынын башчысы комментарий бере албасын айтты. Биздин кесиптеш Айбашев Нурбек тууралуу бүгүнкү күндө следствие жүрүп атат. Ошондуктан бул маселеге биздин укуктагы акыбыз жок да, жумуш берген. Бул үчүн кечирим сурайбыз. Жыйын соңунда мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү мындан ары массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта болоорун билдиришти. Биз ошол максатты коюп атабыз. Мындан ары да сиздер менен тыгыз иштешип, дагы эле болгон маалыматты жумуш тууралуу дагы, статистика тууралуу дагы, буюрса өзүнүн алдыга койгон максат пландар тууралуу дагы сиздер менен ачык маектешип жеткирип туруп. Рахмат.